Арбаңыздар, бүгүнкү чыгарылышта Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков тууралуу сөз кылабыз. Анын төрагалыкка чейинки баскан жолу кандай бизнес бар жана жакындары кандай кызматтарды аркалашат. Анда кеп башынан болсун. Акыркы убактарда Дастан Жумабеков жылдызга айланды. Сөздүн түз эле маанисинде. Ар бир айткан сөзү интернетте кызуу талкуу жаралып, аны ар бир ит деле тааныгыдай болуп калды. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мурда Жогорку Кеңештин төрагасы ким десе көптөр билчү эмес. Жана 2017 жылдын 18 сентябрында Франкфурт жана Майами шаарында кол коюлган. Франкфурт жана Майами шаарында. Мындайда эми бизге Кудай берип салат эмеспи? Ар бир сөзүнө, ар бир тамгасына асылып, мазактап жатып калабыз. Бул жагынан биз эч кимди алдыга салбасак керек. Бирок чынында төрагабыз кээде аша чаап кетет. Жогорку трибунадан көчөдөгү балдардын сөздөрүн да урдуруп койгон жайы бар. Мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Biz реальный вопрос берип атабыз сиздерге. Сиздер бул жерге бизди кулакка тебип, лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Мыйзамга келип атасыздарбы? Ар бир мыйзамды күнү түнү окусаңар да, ошо жаттап келсеңер да түшүндүргүлө. Мына ошондой. Бул жерде төрага министрдин орун басарына кайрылып жатат. Эми мындай мисалдар көп. Булар биздин эле ичибиздеги айтылган эле сөздөр. А эл аралык деңгээлдеги иш-чаралардагыларычы? Под влиянием глобальных проблем и вызовов мир стремительно меняется. Все более очевидной становится необходимость углубления и расширения интеграционных отношений, выходящих за рамки традиционного регионализма. Албетте, орусча ал билүүгө милдеттүү эмес. Андай болсо кыргызча эле докладын окуйт беле деген дагы кептер тараган. Оку демекчи, анча-мынча депутаттарды спикерибиз окутуп да коет керек болсо. Дасан Атбекович, окуганды мага үйрөтпөңүз. Мен окуганды аябай жакшы билем. Мындай заманчадан айтып алып жүрүп сүйлөңүз мындан кийин. Жакшылап окуп алыңыз, аны акшыңдабай сүйлөңүз. Болду. Сиз отуруп туруңуз, анан артын коюңуз. Отуруп туруңуз сиз. Сизге микрофон берилген жок. Дастан Артисбекович өзү спортчу. Балким ошондон уламбы тез-тезден эле кесиптештери менен кермур болуп кетет. Албетте, мушту менен эмес, сөздөр менен. Ошо монча суроо болуп атат бул жерде. Ырдагандан чыккан жок бул жерге. Жыргагандан чыккан жок. Суроо туулуп атат, ошо болуп атат. Сизди эмоцияга алдырбаңыз, Рыскел Чыныбекович. Алдырбаңыз эмоцияга. Бул жерде акыйкат чечилет. Акыйкат чечилет. Сиз бурбаңыз антип. Сиз актанбаңыз, сиз туура эмес кылдыңыз. Эгер ушундай кыла берсеңиз, мына сиз үчөөң тең ротация кылышыбыз керек азыр. Үчөөң тең маселеңе коюшка, түшкүлө үчөөң тең. Алмаштырайлы баарыңарды. Рахмат. Сиз түшкүлө деп айткан укугуңуз жок, ал мыйзам бар. Укугум бар менин. Анда мыйзам менен келиңиз. Мыйзам менен айттыңыз түшкүлө дегенде. Эмне сиздин ордуңуз беле бер түшкүлө дегенде. Нида бере көрсөтөбүз азыр. Көрсөтө бериңиз. Көрсөтөбүз азыр. Бүгүн көрсөтөбүз азыр. Сизге, именно сизге. Сизге көрсөтөбүз азыр. Сиз түшүңүз дайым ушундай регламенттик беле бул жер. Кыйкырбаңыз, Дастан Артисбекович. Сиз мага кыйкыра турганга сиз али чоңой элексиз, али жаш баласыз азыр, кечирип коюңуз. Сиз мага үнүңүз жетпейт дагы. Үнүңүз жетпейт. Ылдыйда жүрөсүз, кечирип коюңуз. Кыйкыра албайсыз мага. Башка жакка барып кыйкырыңыз. Түшүндүңүзбү? Аны түшүндүрбөй эле коюңуз. Сиздин түшүнүгүңүз мага кереги жок бул жерге. Акыркы убактарда депутаттарга төрагаңарды алмаштыра албайсыңарбы? Уят болбой. Президент эмнени карап отурат деген дагы сөздөр көп жаңырчу болду. Жээнбековдун алып келгени да дегендер болуп жатат. Жок, Дастан Жумабековду азыркы президент эмес, мурунку президент Алмазбек Атамбаев алып келген. Урматтуу Алмазбек Шаршенович. Азыр эле Атамбаев мокочо болуп калбадыбы? Буга чейин деле бир чаң жугузчу эмес. 2017 жылы туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиясын ишке ашырууга жана 2040 жылга чейинки узак мөөнөттүү туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын даярдоого зор салым кошкондугу үчүн Кыргыз Республикасынын президентине ыраазычылык билдиргим келет. Эми Дастан Жумабековдун өмүр таржымалына келсек, ал Талас облусунда туулган, азыркы учурда 43 жашта. Кесиби боюнча юрист. 2001 жылы Кыргыз Улуттук университетин аяктаган. Окуусун бүткөндөн кийин 2002 жылдан 2009 жылга чейин жеке компанияларда менеджер, коммерциялык директор, дагы бир компаниянын директорлугуна чейин көтөрүлгөн. 2009 жылы гана мамлекеттик кызматка келген. Келгенде да шак эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин
механизацияланган отрядтын начальниги болот. Андан 1 жыл өтпөй кызматтык секирик жасап, жогорку кеңештин депутаты болот Ата-Журт партиясынан. 5 жылдан кийин тагыраагы 2015-жылы кайра шайлоого аттанат. Бул жолу Ата-Журт партиясынан кетип, Кыргызстан партиясы менен парламентке келет. Арадан 2 жыл өткөндөн кийин төрага болуп шайланат. Рахмат. Спикерликке мындан башка аттуу баштуу билимдүүрөгү жок беле деген суроо ар дайым көтөрүлүп келет. Бар болчу, азыр деле бар. Бирок биздин бийликти бөлүштүрүүдө те илгертен эле тажрыйбасына эмес, жердешчиликке карап бөлүштүрөт. Маселен, президент эгерде түндүктөн болсо, спикер же премьер-министр түштүк тараптан болуш керек. Министрликтерди бөлүштүрүүдө дагы ушул эле принцип иштейт. Андыктан бөлүнүү же бөлүшүү бизде эмес, карапайым элдердин арасында эмес, те бийликтен башталат. Дастан Жумабековдун спикер болуп калышына келсек, эсиңизде болсо 2017-жылы Өмүрбек Бабановдун үстүнөн кара булут айлана баштаган. Аны оюндан четтетүү керек болгон. Талас эли ызы-чуу көтөрсө кандай болот, аны ким басат деп ойлонуп отурушуп, акыры айланып келип Жумабековдун талапкерлигине токтолушат. Ошентип 7-кабаттан жел согуп, Жокенин депутаттары өзлөрүнө төрага кылып Жумабековду шайлап алышкан. Анда Исхак Массалиев да талапкерлигин көрсөткөн болчу, бирок ал тилекке каршы өтпөй калган. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагалыгына депутат Жумабеков Дастан Артысбекович шайланды. Чоң кызматка келген адамдын ата жотосуна чейин иликтеп, жиликтеп да коймой жайыбыз бар. Ансыз да болбойт. Азыр Жээнбековдордун жана Матраимовдордун кланына Жумабековдун кланы кошулуптур деген сөздөр айтыла баштады. Спикердин иниси тагыраагы агасынын уулу Салморбек Жумабеков УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын башчысы болуп дайындалгандан кийин. Салморбек тууралуу айта турган болсок, ал 34 жашта. Ачык булактарда ал тууралуу маалымат жок. Бирок тажрыйбалуу офицер деген кептер айтылып жатат. Негизи Жумабековдор 11 бир тууган, 6 эркек жана 5 кыз. Бул ачык булактардан алынган маалымат. Эркектердин улуусу Сабырбек Жумабеков, мурдагы саламаттыкты сактоо министри, азыр травматология жана ортопедия борборун жетектейт. Бул кишиге сөз жок, өз ишин мыкты билген, илимдүү, билимдүү, интеллигент инсан. Андан кийинки агасы Алмазбек Жумабеков, Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы, полковник чининде. Үчүнчүсү Замирбек Жумабеков, ал Талас облусунун Бакаята районунун прокурору. Андан кийин Эстебек Жумабеков, Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы. Акыркысы Канат Жумабеков, ал тууралуу маалыматтар жок. Эжелери тууралуу дагы маалыматтар аз. Белгилүүсү эки эжеси саламаттыкты сактоо тармагында эмгектенишет. Спикердин эки карындашына жана бир келинине дары-дармектерди дүңүнөн саткан 3 компания катталган. Булар ачык эле булактардан алынды. Дастан Жумабековдун декларациясына көз чаптысак, өзүн ал мындай бир аз жупуну эле көрсөтүп койгон. Жылына 700-750 миң сом табат экен. Ар бир айга бөлсөк, айына болжолду 60-64 миң сомду түзөт. Өзүнө катталган 59 чарчы метрди түзгөн батири бар. Башка эч нерсеси жок. Автоунаа да кайдабайт окшойт. Силерди билбейм, жеке мен бул маалыматтарга ишенбейм. Дагы бир жол белгилеп кетейин, мунун баары ачык эле булактардан алынды. Эгерде Жумабековдун байлыгына үңүлүп изилдесе, мындан да көп байлыктар чыгышы толук мүмкүн. Парламент төрагасы деген кызмат эң жогорку саясий кызматтардан бири. Ошондо Дастан Жумабеков Кыргызстанда президенттен кийинки эле экинчи киши. Ошондон улам мындай суроо жаралат. Көп сындар айтылып жатпайбы? Учурда Дастан Жумабеков бул кызматка татыктуу же жокпу? Ушундай суроо менен чыгарылышты жыйынтыктайын деп чечтим. Жоопторду видеонун алдына комментарийге жазсаңыздар болот. Саламатта туруңуздар.